Аллах рахматына алсын, Қазақстандық Абдуғапар Сманов деген ұстазды барыңыздар танисыздар. Ошол киши айтат, 13 жолу ажыға барып келген кишинин үйүнө конокко бардым дейт. Менен жакшы дейт, дамыла деп дейт. 13 жолу ажыға барып келген. Эме элестетиңиздер, бай киши, диндар киши. Үйүнө конокко бардык дейт, анан келиң молдеке төрдө отурабыз дейт. Бир шортикчен кыз чай ташып келет дейт. Анан эми бул ажата бай, башка үйүндө ушундай официанттар, кызматкерлер иштейт экен деп отуруп дейт. Ажака, бул кыз ким? Буну узунураак кийдирип койбопсуз десем дейт. Шырагым кой, шырагым деди дейт. Бизче чырагым кой, чырагым деди. Эми эркек кызым деп айтыптыр. Чырагым кой, чырагым деди дейт. Ушул чырагың сени тозокко тагат дедим дейт. 13 жол эмес, 130 жол ажыга барсаң, ушул чырагың тозокко тагат дедим дейт. Өзү 13 жол ажыга барган дейт. Мени юбка менен кызы, шортик менен кызы мага тамак ташып атат дейт. Тилекке каршы ушуну аталар айтышыбыз керек эле, акалар айтышыбыз керек эле. Тилекке каршы биздин ордубузга устаздар айтса, туура кабыл албастан кайра каршы чыкканыбыз өтө өкүнүчтүү.